Диний экстремизм аламдын тынчын алган көйгөйгө айланганы анык. Кыргызстан сыяктуу диндерге алардын ишмердүүлүгүнө лаялдуу көз караш менен өзгөчөлөнгөн өлкөлөр ар кандай диний экстремисттик уюмдардын көңүл чордонунда. Кыргызстанда болжол менен 3000 диний уюм бар. Расмий түрдө 2200 диний бирикме жана уюм каттоодон өткөн. 2005 жылдан тартып 8 диний уюм сот тарабынан террордук жана экстремисттик деп таанылып, алардын ишмердүүлүгүнө тыюу салынганы менен жашыруун түрдө өз ишин улантып келе жаткан уюмдар жок эмес. Алардын ичинен Хизбут Тахрир тамыр жайган жана кырдаалды курчуткан уюм катары эсептелинээрин, аты жөнү жашыруун болуусун каалаган улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын оперативдүү кызматкери билдирди. Сегодня, когда члены Хизбут Тахрир пытаются говорить о... Хизбутчулардын исламды коргоо үчүн иштейбиз дегени жалган. Айтылган уюм радикал мүнөздүү. Алардын бир гана максаты бар: күч менен саясий түзүлүштү оодарып, бийликти басып алуу. Программасы, ыкмалары жана формалары бир нече этаптан туруп, акыркысы жихад же зордук менен бийликке келип халифат орнотуу. Халифат орногон соң баардык жарандар үчүн тең укуктуу, коррупциясыз, социалдык оордуксуз жаңыча өлкө курулат деген ураанды карманып, радикалдык пландарын ишке ашырууда. Создание на нашей территории теократического государства халифат. Учурда өлкөдө Хизбут Тахрир уюмунун 6000 мүчөсү бар. Айтылган уюмдун ишмердүүлүгү батышка караганда Борбор Азияда агрессивдүүлүгү, радикалдуулугу менен өзгөчөлөнөт деп билдиришти улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын өкүлдөрү. Преследуя цели по реализации своих преступных планов. Башка террордук уюмдар дароо эле аракетке өтүшсө, хизбутчулар алгачкы баскычында үгүттөө, жайылтуу ыкмаларын колдонушат. Адамдар менен жекече иштешет, мечиттерге калбай барып, өз катарын жаңы гана динге кирип, мечиттерге бара баштагандарды үгүттөөгө аракет кылышат. Себеби алар ошол убакта дин менен анча түшүнүгү жок болуп, кадимки ислам менен хизбутчулардын айырмасын билбей калышы мүмкүн. Ананда алар 18-30 жаштагыларды тартышат. Себеби алар иштеп, акча таап, пайда алып келиши керек да. Акыркы убактарда мамлекеттик мекемелердин кызматкерлерин өзүнө тартуу иштерин жүргүзүшүүдө. Мүчөлөрүнөн чогулган акыдан сырткары аларга сырттан аз болсо да туруктуу акча которуулар болуп турат. Диний кызматкерлер хизбутчуларды мусулмандар деп билишет. Себеби алар мечитке барып намаз окуп, кыскасы мусулманчылык парзын аткарышат. А бирок Хизбут Тахрир уюму диний эмес, саясий партия деп билдиришти муфтияттын өкүлдөрү. Хизбут Тахрир уюму бул Такийдин Набхани деген адам тарабынан 1953 жылы түзүлгөн. Палестинада, өзү ошол жактан болот. Хизбут Тахрир деген мааниси, хизб бул партия, Тахрир деген боштондук. Мындайча айтканда, боштондук партиясы. Булар ошо өздөрүнүн жерин душмандардан бошотуу максатында негизги түзүлгөн партия деп эсептелинет. Ошол убактан бери эле ошол Такийд Набхани өзү ошол 77 жылга чейин өзү башкарып келген да. Негизи максаттарынын бири ушу халифаттыкты курабыз, ислам мамлекетине деген негизги максаттары бар. Бирок идеологиянын көпчүлүктүү идеологиялары бизге анык эмес булардык. Булардын өзүнүн саясий көз караштары бар. Бир диний эмес, саясий ошондой максатта түзүлгөндүктөн бул диний жаатка эч бир тиешеси жок. Болгон эле тиешеси булар ошол ислам мамлекетинде халифаттуу тургузабыз, исламдын негиздеринде иш алып барабыз деген максаттары бар. Хизбут Тахрир уюму исламды жамынып алып, арам иштерди аткарат деген кепти далилдеп берчү фактылар жок. Андыктан диний кызматкерлер Хизбут Тахрир коркунуч туудурган уюм деп белгилегенден алыс. Мисалы имиш деген телевизорлордон чыгат, булар Хизбут Тахрир экен. Газеталардан окуйбуз, булар мындай экен, тигиндей кылыптыр, булардын элге зыяны бар экен деп. Бизде өзүбүздүн негизги бизге түшкөн муфтиятка, мына негизги биздин фатва бөлүмүгө же муфтиятка түшкөн эч бир факт жок. Ошондон биз билбеген нерсени ачык булар мындай деп айта албайбыз. Эгер чыныгы ислам динин принциптерин, негиздерин карманабыз деген уюмдан, жамааттан эч качан коркунуч жок болот. Анткени ислам шарияты башка бирөөгө зыян бербегин, башка бирөөнү алдабагын, аны урбагын, сөкпөгүн, тилдебегин. Бул биздин динибиздин негизги максаты ошол да. Демек ошол негизди карманган болсо, анда коркунуч жок. Анткени менен улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын өкүлдөрүнүн маалыматына таянсак, хизбутчулар террордук ыкмаларды колдонушат. В 2011 году органы национальной безопасности Кыргызской республики изъяли
Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын 2011-жылы 2000ден ашуун мыйзамга каршы келген ар кандай адабияттарды, флешкаларды тартып алган. 30дан ашуун кылмыш иши козголгон. 2012-жылдын 1,5 жылдыгында 1700 адабияттарды алып, 20дан ашуун кылмыш ишин козгогон. Жалаң эле үгүт жүргүзүүчү басылмалар, дисктерде эле эмес, атуучу куралдар, ок дарылар, жардыргыч заттар да табылып жатканы хизбутчулар террордук ыкмага көбүрөөк жакындыгын далилдеп турат. Радикалдуу уюмдардын торуна түшкөндөрдүн дээрлик көпчүлүгү динден, саясаттан, коомчулукта болуп жаткан көрүнүштөрдөн кабары аз же жок эсе болгондор экени белгилүү. Андыктан ислам динин жамынып алып, арам оюн ишке ашырууну көздөгөндөрдүн капканына түшүүдөн этият болуңуздар.